Өлкө аймагынан жана Ысык көл жергесинен алынган бир күн ичиндеги жаңылыктар менен тааныштырам. Эфирде Ысык көл жаңылыктары маалыматтык программасы. Кызматыңыздарда мен Адил Какянов. Саламатсыздарбы? Алгач урунттуу окуялардан кыскача. Акыркы жылдары мыйзамсыз салынган курулуштар жана кызыл чектен чыккан объектилер тосмолор алынып, тийиштүү иштер жасалууда. Чолпон Ата райондук электр тармактарында кышка даярдануу иштери кызуу жүрүүдө. Бүгүнкү күндө көлгө агылган эс алуучулар көп болгондуктан коопсуздукту камсыздоо маселеси да курч болууда. Президент Садыр Жапаров жаңы Кыргызстанды куруунун багыты деп аталган китеп жазып, ал басылып чыкты. Китеп 4 бөлүмдөн турат. Биринчисинде Жапаров өлкөнүн бардык тургундарын жаңы Кыргызстанды биргеликте курууга чакырган. Экинчисинде өлкөнүн негизги идеологиялык багыттары тууралуу айтып берген. Үчүнчүсүндө кыргыз элинин каада салты жана маданиятын сүрөттөп, идеологияны жаңыртуу зарылчылыгына токтолгон. 4-чү бөлүмүндө жыйынтыктоочу сөз жазылып, бир муштумга бириксек гана күчтүү Кыргызстанды курабыз деген ой берилген. Ысык көл обласына караштуу Түп районунун Балбай, Күрмөнтү айылдарында кечки саат 20:00 чамасында кыска мөөнөттө жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, кокту колоттордон келген суулар үйлөрдүн короолорун, эгин талааларын агызып кетти. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 100 гектарга жакын жер аянты чыгымга учурап, балык чарбасынын бассейндеринде агызып кеткен. Анда 4 тоннадан 8 тоннага чейин балыктар болгон. Аталган айылдын тургундары былтыр да сел ушул жерде болгонун айтып, убагында иштер тыңгылыктуу алып барылбай жатканын билдиришүүдө. Эл менен кезигүү үчүн Атайы Түп районунун акими, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана айыл аймак башчылары менен барып, келтирилген чыгымдарды эсептеп, оңдоп түзөө үчүн тапшырмаларды берди. Түп районунун Балбай, Күрмөнтү айылдарында кечки саат 20 чамасында жарым саатка жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, элдин айдоо аянттарындагы эгине картошкаларын, жашылча жемиш, алмабак карагаттарын алып кеткен. Түшүмгө ниеттенип алдын ала акчасын бычып алган тургундар бул күтүүсүз келген жаратылыш апаатына көңүлдөрү түшүп, томсоруп калган чактары. Алдыңа тейин карапайым кыргыз элим сабырдуулук кылайлы, бирок деген сабырдуулук кылайлы десек делечи. Монтаса кантип ойлогулачы, дагы жакшы бойду алып кетпей эле. 5 баласы менен өлүп калсам болот эле. Мына бүт жатат. Мына комбайн трактордун саликасы кымбат. Чабайын десең, акчаң жетпейт. Балдырбай сабырдуулук кылыш. Кыргыз элине жардам болуп койгулачы күчүктөрүм. Былтыр келип кетишкен, былтырда болду деп атпайм. Бирок төлөгөн жок. Мына быйыл кайра кайталанды. Эми ошол өкмөт, мына азыр биздин айыл өкмөт иштеп, Руслан деген жер адиси бүт жер боюнча эсептеп чыкты. Кимдин канча гектар жерин сел басты, кимде буудай, кимде арпа, кимде картошка баарын эсептеп атат. Эми ошону өкмөт төлөп бере алабы, төлөп бере албайбы? Бизде МЧС деген министерство бар. Ошо министерство ушу табигый кырсыктар үчүн бөлүнгөн атайын бюджет акчасы бар да. Ошондон кийин анча-мынча элге жерин эсептеп, чыгымдарын төлөп бербесе болбойт. Айтып атпайм, эл эмне кылып окат кылат? Кантип окат кылат? Кышта эмне, кыштан кантип чыгат? Мына арпасынын баарын сел басып, топурак басып калды, буудайын топурак басып калды. Картошка вообще жок картошка. Мындай кылып атат деп. Мына үрөндү канча кымбатчылык менен сатып алып атышат, кымбатчылык менен айдалып атат. Мына эми могу жерде эмне деген шумдук булчу, бүт баарын таш кум басып калды. Мунун баарына чоңдор күнөөлүү. Чоңдор деген эш айлагандан караш керек. Тетектер суу кандай келип атат маякачы. Кокус бирдеме болсо деген бул деген тетекти, эң биринчи тетекти бүтөш керек. Мояка сел каптап атат. Мына былтыр да каптаган, анда эч ким унчукпай койду, анда да унчукпай калды. Бүт огородубуздун баарын таш менен кум басып калды. Эчтеке картошка алган жокпуз. Эчтеке бирөөбүз эч жака кайрылган жокпуз. Мына жылда ушинте берсе биз кантип жамагабыз? Күрмөнтү айылынын тургуну Азамат Абыкеев жубайы менен 5 баланы тарбиялайт. Күзүндө окуусуна, кийим кечесине, кышкы камылгага деп 70 соток жер аянтына картошка сеп, аны карап келген. Бирок жаратылыш кырсыгынан улам анын сепкени картошка, жашылча жемишин орду түйү менен сел алып кеткен. Үйүнүн тамын, сарайларын уратып бир топ чыгым түйшүк жаратты. Бияка жашаганым бир 10 жыл болду. Онан былтырдан бери 2 жылдан бери бир эле күн разница болот да. 2 жылдан бери сел жүрүп атат биякта. Ана мына бул участок меники, биягы участоктор. Ошо былтырдан бери эчтеке уражай жок.
мына 2 жылдан бери. Быйыл да элита үрөн алганбыз. Эми расходу эми чоңуз өзүңүз билесиз. Азыр бир жасы бар, жери айдатканы бар, арка беркелери бар. Эми ошонун баарын эметип келип, мынакей мунун 20-сына казып, бул 5 баланы кийинтейин деп аткам. Эми мынакей азыр эмне кылып кийинтем? Уже эми болбой калды, кандай надежда. Мынакей эчтеке надежда жок азырчы. Чын айтканда былтырда келип эчтеке мындай эмне болдуңар деп сураган эмес. Биз да эчтеке кылган эмеспиз. Мынакей агороттор ошодон калган былтырдагы. Эптеп тазалаганбыз. Анан бояктан 1,5 гектар кашкам анда да казып кеткен. Мынакей эми билбейм, эми өзү жака жетеби, жетпейби. Эми ушу туура көрүп мындай карап беришеби, кандай кылат? Эмне деп айтарыбызды билбей калдык ужечи. Ошол айылдын эле тургуну Токтобүбү Усубалиева 4 бала, 1 небересин багып келет. Ал 28 жылдан бери ушул айылда жашайт. Ал үйүнүн айланасында ол тургузган карагат, жашылча жемиш, алма багынын 40%-ын сел алып кеткенин билдирет. Былтыр ушул эле маалда сел жүрүп, анда да малын тапкан, ташыганын сел алып кеткенин билдирип, күйүт менен бөлүштү. Ошол учурда да жергиликтүү бийлик чыгымдарын эсептегени менен өкмөт тарабынан эч жардам болбогонун билдирет. Алма бактарыбыздын баарын, тиги карагаттарыбыздын баарын тең огородубуздан бир 50%-ын жөнүнө жаап калды азырчы. Кум, таш, карагат, жашылча жемиштерибиздин баарын, алманын баарын каптап жатат, жакта таш болуп. Анан былтыркыда дагы эчкилерибиз, могу жерден жылкылар баары тең агып кеткен биякачы. Аны эч кимге деле айтып, табигаттын кырсыгы деп кечөөтөн бери тиги өкмөттөгүлөр айткандай эле ошо табигаттын кырсыгы катары колдонуп келатканбыз. Эми принимать этипчи. Анан быйылкы дагы эми могу жерде биздин 1 гектар картошкабыз бар болчу. Ал калды мына. Аны басып калды. Арпа, буудай мояктан бүт бар айтып эле жатышат. Карагаттарыбыз баары калды да. Анан эми ошолорду деген ар кимибиздин эле азыр башыбызда кредит дегендер бар да. Балдарыбыз ар кайсы жакта жүрөт. Алар эми тырбалаңда бизге жардам берет деп ойлотканбыз. Анан бул мынчалыкты эми алардын деле колунан келбейт болуш керек. Өзүбүз пенсияда ал элекпиз. Иштебейбиз эч жерде. Ошо жер менен эле ушинтип кыбырап окат кылып келет. Кырсык болгон жерге Түп районунун акими, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, айыл аймактын башчылары келип, жергиликтүү тургундар менен кезигип, мүдөлөрүн угуп, келтирилген чыгымдарды эсептеп чыгып, чечилүү органдарга тапшырмалар берилип, иштер алып барылууда. Эң негизги маселе биздин ушул картошкаларыбыз болуп атат да. Ошо картошкаларды мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, ошол үйдүн жанына эккен 30 сотик, 40 сотиктен мына биз ушуларды эгип кредит төлөшүбүз керек деп турат. Ушулардын баарын биз эсептеп азыр жеткиребиз. Азырчы булардын чыгымдарын кандай алып төлөйбүз. Эртең дагы бул боюнча бир өзүм керек болсо Бишкек шаарына чейин барып, министрлер кабинетине кирип, тиешелүү министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарына жолуганбы. Эң негизги мен баарын толук чыгымдарын эсептеп алайын. Ошол боюнча анан кийин биз иштерди алып барабыз. Эми муну бизде райондук бюджетибизде жок. Облустук фондко биз губернаторго сунуш берип көрөбүз. Облустук фонддон. Эгерде мына азыр облустук фонддон акча каражатын бере турган болсок, анда бул жерде мындай өзгөчө кырдаалдар көп болуп туруп атпайбы? Мына Жети Өгүздө болду, Ак сууда болду, малдардын калып калышы, алардын баарына толук карап чыгып, анан кийин төлөп беришибиз керек да. Биз өзүнүн райондук деңгээлде эми бул бизде азыр бюджет жок. Бирок мен ойлойм, бул мына картошкаларды баарын карап чыгып, үрөн ала албай калгандарга сөзсүз түрдө мына элдер дагы кап болуп атат. Өткөн жылы ушул жерден болгон. Бирок быйыл өзгөчө бир былтыркы жылдан караганда 4 эсе көп келди. Былтыр ушулардын баарын каздырып койгон элек, мына каздырган үчүн тияктарга өтпөй калды да. Могу жерлерди бүт жапкан болчубуз да, мондагычы. Азыр эми жол башталса, ошо жолдорго дагы бир чоң көпүрлөр салып, биз көлгө чыгып кете турган азыр схемаларды карап чыгайлы деп атабыз ошолордучу. Ысык көл облустук башкармалыгынын калкты жана аймакты коргоо бөлүмүнүн башчысы Нурбек Асаналиевдин айтымында азыркы маалда комиссия менен иштер алып барылып, талаа маалдардын чыгымдары такталып жатканын билдирди. Мындан ары кырсыктын кайталанбашы үчүн каналдарды тыкыр көзөмөлгө алып иш алып барышарын айтты. Жылдын этегинде биз пландаштырабыз. Ар бир айыл өкмөт менен макулдашып, кайерде кандай кооптуу тилкелер бар, ошол тилкелериңиздердин баарын бизге бериңиздер, биз ошол жердин баарын жасап беребиз деп. Быйылкы жылкы Ысык көл облусу боюнча жалпы 25 объект сунуштап кийиргенбиз. Ошол 25 объекттин баарында ушундай алдын алуу иш-чаралар аткарылган. Бул участокты 2022 жылдын этегинде толук жасап өткөрүп, айыл өкмөт маласын өткөрүп бергенбиз. Эми кырдаал ушундай болуп калды. Быйылкы жылкы кайра
жылдын этеги менен же кошумча кылып, же болбосо жылдын этегине кылып кайра муну каналды толук калыбына келтирүү иш-чараларын жүргүзүүгө аракет кылабыз. Турак үйлөрдүн короо жайларына жана агроттойдоруна келиптер, турак үйдүн өзү жабыркаган жок. Анан именно биз азыр өзүбүз ушу тала этегинде турабыз. Айдоо аянт жерлер, основном айдоо аянт жерлер. Ошо элдер аракет кылып сепкен картошка, буудай, арпа дегенде ушундайлар жабыркады. Атырак турак үйлөр жабыркаган жок. Малдандыктар боюнча бүгүн азыр айыл чарба департаменти менен биргеликте тактоо иштер жүрүп атат. Жаратылыш кырсыгынан жабыр тарткан дыйкандардын чыгымдарын кайтаруу маселеси алдыңкы күндөрү чечилерин район акими билдирди. Бул үчүн айыл чарба министрлигине бараарын айтты. Алтынай Рыспай кызы, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Атайын Ысыкөл маалымат жаңылыктары үчүн Түп районунан. Акыркы жылдары мыйзамсыз салынган курулуштар жана кызыл чектен чыккан объектилер тосмолору алынып, тийиштүү иштер жасалууда. Тоң районунун Күнчыгыш айыл аймагында да кызыл чектен чыгып, тосмолорду тосуп алган жарандар бар. Учурда айыл аймагы тарабынан арыктарга лотокторду салуу иши жүргүзүлмөк. Бирок айрым жергиликтүү тургундар кызыл чектен чыгып кеткендиктен көйгөй жаратууда. Буга карата тийиштүү мекемелердин кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Тоң районунун Күнчыгыш айыл аймагында арыктарга лоток коюу иштери жүргүзүлөт. Бирок айрым жергиликтүү тургундар кызыл чектен ашып, ар кандай курулуштарды жана тосмолорду тосуп алышкан. Тургундарга кызыл чектен чыккан тосмолорду алуу жана жылдыруу боюнча тийиштүү мекемелердин кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, айылдын инфраструктурасын жакшыртуу багытында иштер жасаларын айтышты. Курулуш чектен ашып, кызыл чекке куруп алган курулуштар боюнча кыдыруу иштери жүрүп, Күнчыгыш айыл өкмөтү менен биргеликте жергиликтүү тургундарга билдирүү берип жатабыз. Жергиликтүү тургундар дагы туура кабыл алып атышат. Буга чейин дагы айтылып келе жаткан. Азыр жакшы, буюрса жылдыруу иштери жүрүп жатыптыр. Жана ордунан жылдыра электерге айтып атабыз, алып бергиле. Кызыл чектен чыгып тосмолорду тосуп алган жергиликтүү тургундар түшүнүү менен кабыл алышып, айыл үчүн жасалып жаткан иштерге тоскоолдук жаратпай, өздөрүнүн кармап алган кашаларын, мыйзамсыз салынган курулуштарын алууга даяр экендиктерин айтышты. Аркы лоток койгон абдан жакшы болот. Биз ошону колдойбуз. Бул жерден эле баягы кээ бирөөбүз деген решеткабызды ачпай атпайбызбы? Себеби решетканы ачкандан кийин арык сыртта калат экен дагы балдарга коркунуч экен. Ошо бала чака түшүп кетеби деп ачпай турабыз. Эгерде башынан баштап иш башталса эле биз решеткаларды ала коебуз. Биз ага даярбыз, ошого даярдап койгонбуз. Бүкөнбаев айылынын Атакан көчөсүндөгү арыктарга лотокторду коюу иштери жакынкы күндөрү башталат. Андыктан айыл аймактын кызматкерлери элет элин мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүп, кызыл чектен ашпоого чакырышат. Күнчыгыш айыл өкмөтүнүн борбордук көчөлөрүнө лоток коюлуп жаткандыгына байланыштуу бүгүн архитектура кызматкери менен кызыл чекке чыгып кеткен жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Элдерибиз туура кабыл алып, түшүнүп жатышат. Жана элдерибизге айта кетмекчибиз, ушул лотоктор коюлуп жаткандыгына байланыштуу жана башка иштерибизге, пландарыбызга түшүнүү менен кабыл алып, ушул кызыл чекке чыкпаганга чакырабыз. Күнчыгыш айыл аймагы тарабынан жергиликтүү тургундарга ыңгайлуу шарт түзүп берүү максатында бир катар алгылыктуу иштер жасалып келүүдө. Мерим Субакунова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң районунан. Чолпон Ата райондук электр тармактарында кышка даярдануу иштери кызуу жүрүүдө. Жылдын башынан бери авариялык өчүрүүлөрдү азайтуу максатында 95 километр аба чулгалары бак дарактардын бутактарынан тазаланды. Кышка карата даярдык Салтанат Керимкул кызынын материалында. Чолпон Ата райондук электр тармактары ишканасы тарабынан калкка электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү максатында кышка даярдык жүрүүдө. Бул үчүн аймактагы аба чубалгыларына тоскоолдук жараткан бак дарактарды кыюу иштери колго алынган. Жыл башынан бери 95 километр аба чубалгылары бак дарактан тазаланды. Бүгүнкү кылып аткан жумушубуз опораны түздөп, жыба опораны аркы трансформаторубуз дагы иш айып калган. Буларды тек капитальный ремонт менен болуп атат. Ичиндегилердин баарын алмаштырып, трансформатор покраска болгон. Ошол жаңы техникалар келгендигине байланыштуу түздөп калалы деп түздөп атабыз. Кышка даярдыктар буюрса жакшы. Ар бир фидерден келген столбаларын алмаштырып, чириген опораларды, жыгач опораларды жыба опорага алмаштырып атабыз.
Андан сырткары 150 чакырым электр зымдары оңдоодон өтүп 80ден ашык эскилиги жеткен жыгач мамычалар жаңы темир бетон мамычаларга алмаштырылды. Бүгүнкү күнү дагы кышка карата даярдык иши тынымсыз жүрүүдө. Кыш мезгилине кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Чолпон Ата район боюнча азыр капиталдык оңдоп түзөлүү иштери болуп атат. Анысы менен бирге Чолпон Ата шаарында сип проводдор алмашылып атат. Андан сырткары Ысыкой району боюнча 3 айылга баягы кардарларга сапаттуу электр энергия берүү максатында дагы жаңы 3 трансформатор коюлат. Ал Чоң Өрүктүү айылы, Семеновка айылы, анан Өрнөк айылдары. Баягы Чолпон Ата районунда жайкы сезон бар. Жайкы сезон маалында баягы кээ бир аймактарды өчүрө албай калып атабыз. Аларды күз мезгилине пландаганбыз. Чолпон Ата райондук электр тармактар ишканасы 25679 кардарды жарык менен камсыз кылат. Ысыкөл району боюнча 1596 чакырым аба чубалгыларын жана 1565 көмөк чордонду тейлейт. Салтанат Керемкул кызы, Асылбек Касанов, Мадина Бакирова, Ысыкөл жаңылыктары. Жыл сайын өлкө аймагында 1 августтан 7 августка чейин бүткүл дүйнөлүк эне сүтүн колдоо жумалыгы өткөрүлүп келет. ЮСАИДтин мыкты азыктануу долбоорунун алкагында Каракол шаарында бүткүл дүйнөлүк эне сүтүн колдоо жумалыгына карата иш-чара уюштурулуп, ага медицина кызматкерлери жана кичинекей балдары менен апалар катышты. Бул иш-чаранын алкагында балага эне сүтүнүн пайдасы тууралуу маалыматтар берилди. Кененирээк кабарчыбыз Мээрим Усубакунованын материалында сөз болот. ЮСАИДтин мыкты азыктануу долбоорунун алкагында репродуктивдүү курактагы аялдардын жана 5 жашка чейинки балдардын арасындагы тамактанууну жакшыртуу максатында бир катар иштер жүргүзүлүүдө. Бул жолу бүткүл дүйнөлүк эне сүтүн колдоо жумалыгына карата энелерге баланы эне сүтү менен туура эмизүү боюнча маалыматтар берилди. Тарыхын карай турган болсок, биз Кыргыз Республикасы 1995 жылдан бери мына ошол жумалыкты колдоп, иш-чараларды өткөзүп жатабыз. Азыркы күндө райондордун бардык райондордо айыл өкмөттөрүндө ачык эшиктер болуп, ошол ачык эшиктерде ошо эне сүтүнүн бала үчүн кандай артыкчылыгы бар, эне үчүн кандай артыкчылыгы бар, эмне себептен бул маселени ушундай республика деңгээлине алып чыгабыз. Мына ошол жөнүндө маалымат, элдин маалыматын көтөрүү боюнча ар кандай иш-чараларды өткөзүп жатабыз. Жаңы төрөлгөн балага кошумча тамак берүүгө болбойт. Көпчүлүк энелер ымыркай төрөлгөндөн баштап ар кандай суусундук жана кошумча тамак берүүгө аракет кылышат. Бул чоң катачылык. Жаңы төрөлгөн ымыркайдын ашказаны болгону 5-7 мм суюктукту батыра алат. Эне дагы белгиленген өлчөмдө гана ууз сүт чыгара алат. Бул ымыркайдын тамакка болгон талабын аткара алат. Болгону бат-баттан эмизип туруу зарыл дешет медицина кызматкерлери. Эне сүтүнүн эң алгачкы түрі бала төрөлгөндөн кийин ууз болуп саналат. Бул ууз деген бала үчүн эң биринчи эмдөө болуп эсептелет. Себеби ал уузда бардык азык заттар бар. Биздин медициналык тилде айтканда антитела же болбосо жалпак тилинде бул деген биздин организмде инфекцияларга каршы күрөшүү солдаттар деп эсептесек болот. Ошо эне сүтүндө жана ошо уузда ушул антителалар эң эле көп. Балдарды чөйткөктөн, ар кандай инфекциялардан сактайт. Биз энелерге кеңеш берип жатабыз. 6 айга чейин балдарды жалаң гана эне сүтү менен эмизип, эч кандай башка суюктуктарды, азык заттарды, чай жана ошондой эле малдын сүттөрүн, уйдун, койду, эчкинин сүттөрүн бербегиле деп кеңеш берип атабыз. Балага 1 жашка чейин сүттөн жасалган азыктарды бергенге болбойт. Бул ымыркайдын ичиги, карыны жана бөйрөктөрү үчүн зыян. 6 айдан кийин боткого уйдун сүтүн кошуп берүүгө мүмкүн. Атайын жүргүзүлгөн маалыматтар боюнча баланы 6 айга чейин эне сүтү менен эмизүү 46% гана түзөт. Балдарыбыздын 46 гана проценти жалаң эне сүтү менен камсыз болгон. Ал эми 2 жашка чейинки камсыз болгону андан дагы аз да. Ал эми биздин келечегибиз болгон балдарыбыздын ден соолугунун пайдабалы ошо эне сүтүнөн башталат да. Мына ошондуктан биздин кыздарыбызды, төрөт мезгилиндеги аялдарыбызды ошо төрөткө эрте даярдашыбыз керек. Ошо профилактикалык чаралар жөнүндө өз учурунда алар маалымат алып анан колдонуш керек да. Эне сүтү бала үчүн табият берген эң уникалдуу тамак. Ал коргоочу зат катары ымыркай
бамыркайды ар кандай ооруларды чакырчу микробтордон сактайт. Эненин сүтү керектүү азыктын ролун аткаргандан сырткары баланын мээсин, ички органдарын, терисин, чачын, тырмактарын жана сөөктөрүн өстүрө турган пайдалуу заттарды камтыйт. Баламды ушу конференцияга келдик. Бир жумадан кийин болоттур. Баламды туура эмизүү деген кандай пайдалуу экен, ошону билип кенендек. Чоң рахмат ушуга чакыргаңарды. Кызымды 2 жаштан дагы көбүрөөк эмизейин деп атам. Анткени ал аябай иммунитетти көтөрүп пайдалуу болот экен. 1 августтан 7 августка чейин бүткүл дүйнөлүк эне сүтүн колдоо жумалыгына карата уюштурулган иш-чарада катышуучуларга кызыктуу маалыматтар берилип, чакан концерттик программаларда тартууланды. Мерим Субакунова, Асылбек Касенов, Мадина Абакерова, Каракол шаарынан. Бүгүнкү күндө көлгө агылган эс алуучулар көп болгондуктан коопсуздукту камсыздоо маселеси да курч болууда. Алдын алуу аракеттери жайкы сезон башталганга чейин жүргүзүлдү деген менен тиешелүү кызматтар пансионат ээлери, ижарачылар тарабынан тийиштүү деңгээлде ишке ашкан эмес. Учурда көл жээгинде кызмат көрсөткөн скутер, катер өңдүү суу транспорттарынын иштөө талабына карата рейдтик иш-чаралар күчөтүлдү. Ысык көлгө келгендердин саны барган сайын өсүп, жээктери эс алуучуларга жык толгон. Мындай учурда коопсуздукту сактоо маселеси алдыңкы орунда болушу керек. Тилекке каршы тиешелүү кызматтар, ошондой эле эс алуу жайларын иштеткендер, ижарачылар тарабынан тийиштүү иштер аткарылбай, көңүл кош мамиле жасалгандыктан эс алуучулардын өмүрүнө коркунуч жараткан кырсыктар катталып жатат. Учурда кум жээктериндеги суу транспорт ээлерине карата текшерүү күчөтүлүп, техникалык талапка жооп бербегендерге протокол түзүлдү. Скутерлер, суу кайыктар жана моторлуу кайыктардын баарынын техникалык талаптарга жооп бербейт. Көбүнүн уруксат кагаздары жок болуп чыгып атат. Ошол эле учурда өкмөттүн 466-токтомдун талаптарына ылайык пляждар иретке келтирилген эмес. Ушул скутер, моторлуу кайыктардын баары эле жеке менчик. Анан биз өзүңөр көргөндө азыр рейдке келгенде жарымынан көбү качып кетти да. Бир эле бул эс алуу жайына күнүнө 6000ден 10000 чейин адам келет. Эс алуучулардын коопсуздугу дээрлик эске алынган эмес. Ушунча киши үчүн 3 эле куткаруучу бар экени аныкталды. Ал эми жээгинде 40ка жакын катер, скутерлер кызмат көрсөтүшөт. Алардын көл жээгине чейин эс алуучуларга жакын айдап келиши да коркунуч жаратууда. Рейдтик иш-чаранын алкагында түзүлгөн протоколдор суу транспорттарынын уруксаат кагазынын жоктугу, ошондой эле жашы жете элек өспүрүмдөрдүн оор жумушка тартылгандыгы, кум жээгинде тиешелүү шарттар түзүлгөн эмес деген жүйөлөр менен ишке ашты. Золотый пески эс алуу борбору болгондон кийин биякта ошо жетекчилиги бул адамдардын эс алуусуна, кооптуу эс алуусуна, коопсуздугун сактоо боюнча эрежелерди, эмелерди, шарттарды түзүп бериш керек болчу да. Шарттар эч кандай түзүлгөн эмес. Себеби мына айта кетсем, атайын куткаруучулар жок биякта, куткаруучулар андан тышкары жана сууда жүрүүчү техникалар, жана аттракциондор, скутер, катерлер, эс алуу адамдар эс алуучу аттракциондор да аларга техникалык атайын зона бөлүнүп берилиш керек болчу. Коопсуздугун сактабай аралап жүрөт да. Эртең бүрсү күнү ал жактан кандайдыр бир кырсык болуп кетсе, эч ким ага кепилдик бере албайт да. Ал эми мындай жагдай боюнча пансионаттын администрациясынын айтымында суу транспортун башкарган ишкерлерге алдын алуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бирок айрымдарын көзөмөлдөөгө мүмкүн болбой жатканын, атайын кызматтар менен биргеликте иш алып баруу керек экенин белгиледи. Суунун үстүндөгү болгон водный транспорттун баарын чогултуп, сүйлөшүү иш-чараларын жүргүзгөнбүз да. Баарына эскертүү бергенбиз. Документтериңерди баягы өзлөрүнүн праваларын алууга милдеттүүсүңөр деп баарына эскертүү иш жүргүзгөнбүз. Буларды, например, башкарыш өтө кыйын экен, биздин күчүбүз жетпейт экен, муну бир чогуу маселелер менен көтөрүп чечиш керек экенбиз да. Туристтерди тартышыбыз керек деген менен алардын коопсуздугун сактоо маанилүү. Туризм департаментинин маалыматы боюнча былтыр Кыргызстанга 7 миллион турист келсе, быйылкы жыл менен 10 миллион эс алуучу келери болжолдонгон. Көрүнүп эле турбайбы мынакей. Айда өтүп атышат, ал кырсык болуп кеткенден керек эмне ойлонгон. Ага чейин ойлош керек. Эртерээк ойлонуп, эртерээк бул жерде иштегендер караш керек да ошол жактын баарын.
эмнеге акча алып атат, элдер эмнеге кирип атат карасын. Коопсуздукту сакташ керек да. Элдер эмнеге ишенип келет, ушуга ишенип келишет да. Көлдү караш керек, тазалыгын да караш керек, тазалыгын карабайсың. Тазалык жок экен. Скутерлер жаныңа келгенде толкуну аябай уруп кетет экен да. Мен го сүзгөндү билем, балдарымдан коркуп ушу карап эле атабыз. Негизи коопсуздук анча сакталган эмес го. Белгилей кетсек, жайкы мезгил башталгандан тарта көл аймагында 20га жакын адам сууга чөгүп жана суу транспорттордун үстүнөн кырсыктап каза тапкан. Мындан улам тиешелүү кызматкерлер пляж аймактарында күчөтүлгөн тартипте иш алып барышмакчы. Айнура Достукбекова, Асылбек Касьянов, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Балыкчы шаарынын тургуну таланттуу сүрөтчү Амантур Бозгунчиев кыл калеми менен искусство тармагына чыйыр ис салды. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнүн сүрөт музейлеринде эмгектери тартууланып, эл сыймыгы аталды. Бүгүнкү күндө дагы балыкчы шаарынын көрктөндүрүү иштерин жүргүзүүдө чыгармачылык эргүү менен зор салымын кошуп келүүдө. Сүрөт дүйнөсүнөн баар тапкан сүрөтчүнүн чыгармачылыгы тууралуу кабарчынын материалы. Кыл калеми менен дүйнөнү багындырган Амантур Бозгунчиев 40 жылдан ашуун убакыттан бери сүрөт дүйнөсү менен алек. Бүтүндөй ааламды ак кагазга батырып, миңдеген эмгек жараткан. Бир канча жыл сүрөт тармагында мугалим болуп иштеп, шакирттерди тарбиялоого дагы жетишкен. Атам чыгач уста болгон, апам темир уста, токар. Ошо ата-энемен бир неме калды окшойт. Андан сырткары байкем ошол убакта тиги чүйкөптү окуп жүргөн. Анан бир күнү карасам эле бир ороп бир немелерди, чүпүрөктөрдү алып келиптир. Карасам аябай жаман көрүнөт. Ой, бул байке эмнени алып келгенсиз десем, бул жаман неме эмес, бул жакшы нерселер деп ачса сүрөттөр. Холско тартып анан кийин алып келген да. Көрүп алып эле мурда эле сүрөт тартып жүрчү элем. Бирок архитектор же конструктор болом депчимин. Анан сүрөттөрүн көрүп алып эле кой байке мен сүрөтчү болом дедим. Биягы Япониядан, Токиодон, тиягы Сеулдан баштап Европаң, анан Америкага чейин частный коллекцияларга сүрөттөрүм кетти. Где-то бир 200 сүрөт кетти го дейм. Кээ бирлерин даже ой бүтө элекмин десем болбойт. Могу жерге кол коюп кой болду кетет. Бүттү деп эле алып кетишти. Амантур Бозгунчиев туаса таланты, талыкпас эмгеги аркылуу кароо сынактарда байгелүү орундарга арзып, эл аралык фестивалдарда бир катар ийгиликтерди багындырган. Дүйнөлүк сүрөт музейлеринде жана Европа өлкөлөрүнүн жеке коллекцияларында сүрөтчүнүн бир канча эмгеги коюлган. Анан балдарым жөндөмдүү болду, окууларында жакшы окуду. Улуу балам биринчи ошол художественный училищага тапшырды. Анан эле 2 жаш кичүү бул агасынан. Мен да художник болом эле дейт да. Сабактарынан үйгөтөң, баары эле жакшы болчу. Ай, математикадан да жакшысың, барлык сабагыңан жакшысың. Сен эми байкең художественныйга тапшыргандан кийин сен тиги политический институтка тапшырбайсыңбы? Анда инженер болосуң, башка кесиптин ээси болосуң десем, болбой эле жүрдү. Анан байкесине келгенде айтып ушинтип эле атат, баарыңар эле боекчу болосуңар, эми бирөө башка иште иштесе болот эле десем, апа, ар бирибиздин турмушубуз башка. Ошон үчүн Амантур эмнени кааласа ошого бара берсин, тапшыра берсин деп ошентти. Анан чындыгында бала өзү кайсы кесипти сүйсө ошого тапшырган жакшы экен. Азыр демеле аябай художественный иш боюнча уктабайт да күнү түнү. Ракыя Жолокеева чыгармачыл адамдын өмүрлүк шериги болуу чоң жоопкерчилик экенин айтат. Жолдошу искусство тармагына сүңгүп киргендиктен ар бир сүрөт жаратууда кылдаттык, зор чеберчилик жана ишине болгон сүйүү коштойт. Ушул жолдошумдун жанында жүрөм, чыгармачылыгын коштоп, өзүм дагы чыгармага жакын кишимин. Бул сүрөтчү деген чыгармага сүңгүп киргенде биздин бар экенибизди унутуп калат. Өзүнүн дайым эле ойлосунда бул жашап жүрө берет, бирок ой сезиминин баары сүрөт, көзү менен сүрөт тартып жүрө берет да. Анан кээде айткан сөзүн укпай коет.
өзү ошол чыгармасы менен бир чыгарманы ойлоп алса, ошону жүрүп анан жүрүп ойлонуп жүрүп анан бышканда анан ишке ашырганга жетет. Анан боек берип, түс берип ошо сүрөт менен иштеп кирип кеткенде түнкүсүн да келбей калат. Ошол жакта жатып, саат канчада келип жатканын да билбей калам кээде. Амантур Бозгунчиев учурда Балыкчы шаарынын көрктөндүрүү иштерине активдүү катышып, сүрөт ааламы аркылуу салымын кошуп, шедевр эмгектерди жаратууда. Кичинесинен элге кызмат кылуу, кыргыз сүрөт өнөрүн өнүктүрүү максатын көздөгөн залкар сүрөткердин тилеги орундалып, эмгеги эл ичинен баар тапты. Миргүл Жеңишова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Балыкчы шаары. Өтүп бараткан күн мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Алдыда болсо эл аралык жаңылыктар. Мен сиздер менен кийинки эфирлерге чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.